Ассаламу алейкум достор, кандай турасыздар? Америкада үй сатып алыш абдан чоң эрдик. Ана мен дагы көптөн бери аракет кылбай жүргөм. Быйыл 26-жылы үй алайын деп чечтим. Анан агенттерди издеп атып, сонун агент таап алдым да. Зилола. Как ваши дела? Хорошо, спасибо. В этом году решили дом покупать. Да, мы поможем, будем рады. Вот пришли показывать Недавно в моему соотечественнику дом купили в хорошем районе, хороший дом. И он меня посоветовал. Да, ну благодарна очень, да. У меня очень много с Кыргызстана клиенты. Много, да? Да. Сегодня тоже кому-то это дом купили, Да, сегодня тоже клозинг был, купили, да? Клозинг был, да, с Кыргызстана клиенты. Это нелегкая работа. Многие районы надо ездить, там много домов смотреть. Будем ехать, да, пока я вам покажу домов с разной локейшн, конечно. Первый дом это таунхаус. Первый дом, который мы сейчас смотрим, таунхаус для вас, да. Но мы сингл-хаус тоже посмотрим. Я даю вам options, выбор, выбирать, какой вы хотите, конечно. Мы посмотрим и таунхаус, посмотрим, отдельные дома посмотрим, да. Шикарные дома посмотрим, да. Не шикарные дома посмотрим, да, будем выбирать. Конечно. Достор, Зилоланын мен номерин калтырып коем. У вас Инстаграм канал есть. Мекендештер, кимге үй сатып алам десе, бул Зилола. Вы сейчас работаете с Венереджи. Венереджи, мы с ней совместно в одном команде. Венереджи, у нас есть агенты из Кыргызстана, то, что работает в нашем команде. Будем всегда рады помочь. Жакшы достор, азыр деген биринчи таунхаусту көрөлү деп келдик. Азыр деген жубайым келет, ошо бүтүп атабыз. Анан могу таунхаус болот. Гараж на 2 машины, и вот так киргенде мыякта 2 киши экен. Мыякта бирөө, мыякта бирөө экен. Азыр ичин да көрсөтөбүз. Анан үй алам десеңер, мына, башыңар оорубайт. Сейчас голова не будет болеть. Сразу позвоните Зилоле, и все, проблема решится. Она расскажет всякие пути, как легче сделать, как лучше сделать. Зайдем, посмотрим, да? Сейчас мы ждем УМТД. А потом что хорошо, у вас вы с мужем работаете? Да, у меня муж mortgage lender, и он поможет с моргичем финансовый. Да, любое время вы можете. Вы с домом проблемы решаете, да, а муж насчет денег? Денег, да, совместный бизнес. Ага. Достор, мындай болуп калды. Кредитный история жакшы болуш керек, 2 жылдыкы. Но кредитный история начар болсо, эмеге иштеш керек да? W2, да? W2 иштеш керек. Мен да W2 которулуп уже, по-моему, 3-4. Скоро будет месяц, как я W2 перешел и зарплату получаю. Если W2 это хорошо, это легче брать. Если я дом куплю, за мной очередь, много кыргызов дом будет покупать. Все, будем рады помочь. У нас кыргыз агенты есть с Кыргызстана, Венереджи тоже со мной. Я здесь. Мы поможем, будем рады помогать. Ага, спасибо. Сейчас домой зайдем, потом видео сделаем еще. Ассаламу алейкум достор, кандай турасыздар? Үй бүлө менен үй издеп чыкканбыз. Мына буякта үй сатылат деп рекламасы турат. Мондай сонун үй тапканбыз да. Ушул үйлөрдүн баасы 600 000 экен. Мага окшогон үйлөр. Жаңы район экен, абдан сонун район экен. Бизге абдан жакты. Мондай чоң үйлөр экен. Артында эс алган жерлери бар экен. Мондай отурган жерлер бар экен. Кээ бирөөнүн коросу тозулган экен, кээ бирөөнүкү тозулбаптыр. Ушул район Нейпервилл деген райондун ылдый жагында, Плейнфилд деген райондо да. Тетил жерде. Бизге эмеси да жаккан. Отурган жери бар экен. Аяка шатер коюп койсо болот. Биринчи этаж, экинчи этаж подвалы да укмуш жасалган болчу да, бейсменти. Абдан сонун район экен. Буякта площадка бар экен, детский. Ошол жакта салимушка, алюшкалар ойноп жүрөт. Мына мондай үйлөр экен. Ушундай үйлөр 600 000 тегерегинде экен. 3 гараж. 5комнатный. Астында подвалы, биринчи этажы, экинчи этажы, кладовкалары. Карагылычы, Америкада огородто эчтеке жок. Мондай эмеле болот. Чөп. Монда шатер коюп койсо жакшы. Бул үйдү
2 күн мурун келип клиент уже сүйлөшүп, уже чечип койдук дейт да. Ай деп калдык да. Ана мол жерде көлү бар экен. Тетил жерде. Сонун район экен. Бизге абдан жакты, бирок мындай райондор көп мыякта. Ушундай. Анан кичинекей балдар мыякта ата-энеси жок эле ойноп жүрө беришет экен. Пакистанецтер көп экен бул жактачы. Ондай баскетбол ойногон площадка жасап коюптур. Таптаза. Могул жигит баскетбол ойнойт. Анан мыякта. Саймушка. Кандай беркелчи? Район жактыбы ушул район? Беркелчи. Жана апартментте турган жакшы экен, же ушундай жер үйдө жашаган жакшы экен? Мындай. Ушундай площадкалар болсо, э? Сен кыйынсың го? Сен кыйынсың го? Көлгө барган жоксуң ба, Салмишка? Могу эменин баарын жуп-жумшак кылып коюптур. Кол менен бассаңар кирип атат. Карабайсыңар. Жуп-жумшак. Колдун баары жанчылып бүттү, стройка кылабыз деп атып. Көгөрүп. Достор, ушундай. Мына зыңкыйган үйлөр экен, мага абдан жакты. Өзүңдүн коро жайың, жер үйлөр. Мындай үйлөр экен. Теперь мен бака чыгам. Мындай үйлөр экен. Ошол жака чыгып кой. Тегеректин баары окшош үйлөр экен. Тигил жерде дагы үйлөр турат. Ана могу суунун ар жагында уже башкача кичинемдей өзгөчөлөнгөн башкача үйлөр экен да. Кудай буйрса биздин риэлтор Зилола айткан кийинки понедельниктен баштап аябай катуу издей баштайбыз деп. Биз болсо үй бүлө менен убакыт бар кезде суббота, воскресенье өзүбүз эле атайын программалар бар да, ошол жака кирсеңер Open House деп жазып коет. Кээ бирлер түшкү саат 2-де, кээ бирлер кечки саат 5-те деп. Анан моулардыкы, могу биз алабыз деп аткан үй. Хозяиндер жүрөт. Бирөөлөр келип сүйлөшүп койдук дегенде. Ай деп калдык да, сонун район экен. Тыптынч. О, Нейпервилл деген район аябай жакшы район экен. Нейпервиллдин школалары 9-10 бул Иллинойс эмес, Америкадагы эң күчтүү мектептердин ичине кирет экен. Ушундай. Мояктан чыга калса эле 59-жол. Ошо 59да магазиндердин бүт баары бар. Анан бир кафе бар. Атын унутуп атпаймынбы? Өзбек туугандардын кафеси бар. Анан маркети да бар. Америкада билесиңер, могу үйлөрдүн бүт баары эле жанагы бим деп коет, жыгачтан салынган үйлөр. Кардонный дома деп коет. Бирок булар жаңы экен, 22-жылы салынган экен. Биз жана көрдүк, Аврора деген райондон өттүк. Ушундай райондор жаңы салынып аткан үйлөр абдан көп экен. О, Plainfield, Аврора. Дагы кайсы райондордо укмуш үйлөр салынып атыптыр. Жана таунхаустун түрлөрү менен, жер үйлөрүнүн түрлөрү менен салынып атыптыр. Ушундай, достор. 22 салынса уже бул районго 4 жыл болуптур. Көрдүңүздөр, бактардын баары жаш. Анча чоң эмес. Ушундай экен, буякта чакан парк экен. Кечинде уже парк жабылат дейт, кечинде ойнобош керек экен. Ушундай, достор, мына. Ушундай сонун район экен, үйлөрдү көрүп алыңыздар. Ушул үйлөр 600 миңден тегерегинде экен. 550лүктөр бар экен, 580, 600 максимум. Кыргызстан менен салыштырып көргүлөчү. Кыргызстанда ушундай үй болсо 5-комнатный, биринчи этаж, экинчи этаж, бейсмент, бейсменттери укмуш салыныптыр. Мен деген могул үйдүн ичин ушул видеонун ылдый жагына коюп коем. Карап көрүңүздөр. Биз болсо эртең да үздейбиз, анан Зилола келсе, Кудай буйрса. Эмдиги жумада бир үй табабыз, анан процесстерди баштайбыз. Кийинки эфирден жолукуча сак саламатта калыңыздар.
круговой жерлер аябай баалуу болот да. Айланма жер бар. Мыякта үйлөрдүн баары жайгашкан. 3 гараж. Огороддордун бүт баарын тозуп алып тур мындай темирлер менен. Ай, сатылып кеттир бул үй. Биз жана тети мо көлдүн ар жагында болгонбуз. Сатылып кеткен үй. Ана могул жерде дагы бир үй сатылып аттыр. Могул үй экен да. Могул үй сатылып аттыр. Бул дагы 4 комнат, ошондо кыргызча санаганда 5-комнатный квартира болуп калат. Жакшы район экен, райондору жакшы экен. Окшош эле экен. Бирок мыякта деген 3 гараж эмес, 2 гараж экен. Я 1, 2 гараж экен. Ушунда бирок үйүндө киши жок экен. Могул жерден дагы бир районду таптык. Бир үй сатылып туруп ошондо көрүп өтөбүз. Мындай үйлөр экен. Ушундай үйлөр экен бул жакта. Жаңы район бар экен. Үйлөрдүн баары жаңы салынган үйлөр экен. Анда аркы чети салынып аттыр. Азыр мен сиздерге салынып аткан үйлөрдү көрсөтөм. Ушулардын баалары дагы кете бер 500дөн. Мына for sale деп турбайбы, карабайсыңбы? Моюда сатылып аттыр да. For sale деп турат. Мына сиздерге мына кенен көрсөтөйүнчү. Жап жаңы район. Булар уже бүтүп кирген үйлөрдө. Азыр мен мояктан бурулуп артты көздөй барам. Каяктан бурулуп кетейин? Мояктан эле бурулуп кетейинби я? Иштик болбойбу? Жаман көрүшпөйбү элдер? Эмне менин короомо кирип бурулуп атасың деп. Мына мондай үйлөр экен достор. Мыякта 2 машина бата турган гараж экен. Саз кандай келдик эле? Мен тет жерден көрбөдүм эле жаңы үйлөр салынып аткан. Ушундай үйлөр экен, стандартный. Бар оп-окшош жөжөдөй тизилип алышыптыр. Ой, жөжө деп айтып алдым, чымчыктай тизилип алыптыр. Ушундай үйлөр экен. Ушундай жаңы райондон эле алган жакшы го дейм. Олардын бүт баары 25-26-жылкы үйлөрдө. Азыр көрсөтөм азыр сиздерге. Мону таунхаус деп коет. Көрдүңүздөрбү? Үйлөр просто бири-бирине жабышып калган. Бар жер үйгө окшош, просто отдельный эмеси бар, кире бар. Көрдүңүздөрбү? Үйлөрдү бири-бирине жабыштырып койгон. Ошондо бир мындай могу жерде 1, 2, 3, 4, 5 кишинин үйү бири-бирине жабыштырат. Мына достор. Могул үйлөр салынганга чейин ушундай болчу. Салынганга чейин ушундай болчу. Только жыгач, анан жана ДСП деп койгон болду. Мына. Биз деле офис душун салбадыкпы? Бир да кирпич көрбөйсүңөр. Кирпич такыр жок. Мояктан киришет экен, мыяка. Отдельный вход. Мояк гараж болот. Мояк болсо зал болот, анан экинчи этажга кетет. Спальныйдын бүт баары экинчи этажда. Бир да кирпич жок, американский үйлөр ушундай. Кордонные дома деп коет да. Ушундай таунхаус. Мына бирөөнүн эшиги ар жактан кирет экен, гаражы. Бирөөнүн эшиги мыяктан кирет, гаражы. Апартмент болгондо бир подъезден кирет да, анан ичинде 4-5 квартира болот. Ушундай достор. Мына мойду дагы мыяка киши кире эле экен. Буларда кишилер жашап атат. Машиналар токтоп турат. А могул жерге болсо мына асфальттардын баарын жасалат. Бул дагы бүтсө бояка да кире баштайт. Астын бүт баарын асфальттап коюшуптур.
1, 2, 3, 4. Ошо 5 үй бири-бирине жабышкан. Булардын экинчи этажында жалаң спальнялар, биринчи этажында зал менен кухня. Анан подвалы да бар. Бейсменти бар. Аябай көп үйлөр салышыптыр, окшош үйлөр бар. Жок, мыякта уже жашап атат. Мен тет үйлөрдү көрсөтпөдүмбү? Четтеги бир 3-4 Аяқтың бары таунхаус екен. Мына мыякта киши жашабай эле, например. Се жашап тур мыякта. Машиналар бар экен. Уже киришиптир да. Тегинден бери салыныптыр. Аябай көп үйлөр салынып атыптыр бул жактачы. Олардын баары салынып бүтүптүр да, мыякка киришиптир кишилерчи. Бирок коро жай, өзүңдүн коро жайың болгондо жакшы го дейм. Баары бир тиги стена кошуна, бул стена кошуна. Андан көрөк отдельно эле жакшы го деп ойлоп атам. Мындан ары жер үйлөр кетет экен, мындан ары таунхаус. Анда биз Шакырзада ресторанына барып курсакты тойгузалы. Шакырзада маркети, Шакырзада рестораны ушул жерде да. Жакын абдан. 5 мүнөттүк жол. 5 мүнөттүк жол, 5 мүнөттүк жол. Ассаламу алейкум достор. Дагы эле үй издеп жүрөбүз. Бакта жаңы үйлөр салынып атыптыр. Көрдүңүздөрбү? Асфальты да жок. Жаңы үйлөр. 2 машинага гараж. Так, ушулардын баасы 500дөн 550 миңге чейин экен. Тел жака чейин кетиптир. Үйлөр салынып атыптыр. Асфальттар свежий экен. Ушундай. Тетигил жердеги азыр мен сиздерге көрсөтөм. Ал жакта уже кишилер жашап атыптыр. Булар болсо бүт элек. Тетигил жердеги үйлөр. Уже кишилер жашап атат. Бактарын көрдүңүздөрбү? Жаш бактар. Өткөн жылы эле киришиптир. Олардын баарына кишилер жашап атышат. Могу жерден баштап уже бул үйлөр салынып атат. Ушундай. Мондай. Үй салынып аткан кебетеси ушундай болот. Бүткөндөн кийин башкача болот. Мыякка деген мондай пластмассаларды уруш керек да сыртыначы. Мыяк пластмассасы даже жок экен. Жердин баары бүт казылган, пазылган. Достор, Америкада деле бар ушундай. Үй жок кезинде акчасын төлөп, какой-то первоначальный взнос деп. Анан үй бүткөндөн кийин, жарым жылдан кийин киргендер бар. Мыякта Америкада билесиңер да, үйдү бат эле куруп коет да. Могу үйдү карабайсыздарбы? Ашып кетсе бир 3 айда эле бүтүрүп салышат үйлөрдү. Ошо мен тааныш жигиттер бар болчу. Үй жок кезинде контракт түзүп, акчасын төлөп коюп, анан булар бат эле бүтүп коюшат экен дейт. Анан үй салынып атканда да өзүң тандасаң болот экен. Кухнясын мындай жасаш керек, тиягын тигиндей кылыш керек, светтерин тандасаң болот экен. Например, могул үйдү, а может, бирөө сатып алган. Азыр күтүп атат, бүтсө эле кирип кетем деп. Же болбосо сатып элек. Азыр барып сатып алса болот да. Ушундай. Чоң эле экен, тетиги башы тияктан башталат экен. Аркасы бул жака келет экен. Аркасын көрөлү азыр. Аркасы кандай экен? Аркасы кандай болот экен? Бирок эки үйдүн артындагы аралык өтө жакын экен. Ортосунан мондай бөлгөндө огородун ушунчалык эле болуп калат экен. Таунхауздыкындай эле болуп калат экен. Ушундай достор.
Светтери кебіренікі ақ, кебіренікі күрең. Ол телефондық емес пе? Үй саларда бұлар бірінші канализацияларын, ылды жақтағы жердің астындағы немелерін барын бүтіріп, ана мондай фундамент қойып шығышат, ана фундаменттің үстіне жығаштан тұрғызып салышат. Біздікін оқшап бұларда еме жоқ, мондай фундамент қоя ұстайып, мондай терең қазып алып, ана 1 метр ылды жаққа қойып, ана үстіге шығарып, андай жоқ. Жергеле ушундай түп-түз площадка жасайды да, үстіне жығаш менен тұрғызып салышат. Үйлер жөнінде көп видео шығарайыншы сіздерге. Bir gün ушундай баткак, лай, bir күнү карасаң эле анан жылтырап калышат. Могу деле бүтөйүн деп калыптыр. Могу экөөнүн акыбалы бирдей экен.